Кече күнү өлкөнүн финансы министрлиги 2021-жылы президент чыгарган жарлыктын аткарылышы тууралуу маалымат берген. Анда узаган жылда судьялардын айлыгын орто эсеп менен 81 миң сомдон 160 миң сомго чейин жогорулаганы жазылган. Бул маалымат чыккандан соң интернет желесине желдей тарап коомчулуктун нараазычылыгын туудурган. Эки ача пикирге жем таштаган майына маалыматты соттордун адилетсиз чечимине кабылган жарандардын кыжырын дагы келтирбей койгон жок. Сотка айлык бербеш керек. Бул делону караш үчүн 10 миң доллар сурайт. Мугалимдин дворниктин айлыгын көтөргүлө. Уят, соттор. Итак эле элден взятка алат. 160 миң эмне деген акча, айлык. 60 миң деле өлтүрбөйт болчу. Кой, азыраак болуп калат го сотторго. Кошкула дагы бензин кымбат болуп атат. Алардын Lexus 570-терине бензин куюш керек. Особняктарына көп расход кетет, аз мунуңар. Дубайга барып эс алыш керек. Кымбат норка шуба алыш керек. Аскер кызматкерлердин, сержанттардын айлыгы 18 миң сомдон өтө элек. Кайсыл жалган сөздөрдү сүйлөп, элди алдабагыла. Ой, бул сотторуң ушул айлыкка алымсынбай, элден да жейт го тооба. Пенсия болгону 4 миң сомго араң. Ал ортодо каладагы Ош облустук сотунун алдына шаардык соттун аппарат кызматкерлери чогулду. Кызматкерлер нараазычылык акциясына чыкканын билдиришип, судьялардын эле эмес жөнөкөй жумушчулардын дагы айлык маянасын көтөрүүнү талап кылышкан. Сот системасындагы кызматкерлер 6 миң сомдон 8 миң сомго чейин айлык алса, судьялардын жардамчылары 12 миң сомго чейин гана маяналарын ачыкташты. Сот отурумунун катчылары, соттордун жардамчылары 10 миңдин тегерегинде 11-12 миң жогорку суммасы ошончо зарплата алып келишет бүгүнкү күндө. Ага чейин адис кызматкерлери, канцелярияда иштегендер 6 миң, 7 миңге чейин алышат. Эң жогоркусу аппарат кызматкерлеринде бул бөлүм башчылары алат. Ар бир ошо райондук сотто, областтык сотто бирден эле бөлүм башчылар. Аларды кошо стажына карап, бир 14-15 миңдин тегерегинде алышат. Бирок ошого каниет кылып, зарплатабыз аз, биздин башка көйгөйлөрүбүз бар, мисалы садикке балдарыбызды беребиз, башка көйгөйлөрүбүз көп деп, ар биринин өзүнүн көйгөйү бар, ошого жараша ошентип алышат. Андан соң чогулган кызматкерлерди облустук соттун төрагасы жыйын өткөрөрүн айтып алып кирип кетти, бирок ал жака журналисттер киргизилген жок. Ош областык сотунун аппаратынын кызматкерлери Ош облустук сотунун төрагасы Алмазбек Абдылдаев чогулган кызматкерлер жөн гана маалымат алууга келгенин айтып, нараазычылыкты төгүндөдү. Жыйында интернет желесиндеги маалымат такталбаганын түшүндүрүп, каржы саясатын жүргүзгөн министрликке жогорку соттон кайрылуу жолдогонун билдирди. Сот тутумундагы кызматкерлердин майнасы азыркы жашоо шартына жетпей тургандыгына да токтолду. Областык деңгээлдегилер бул нерсени чече албайт. Башкы сот департаменти ал жака да кайрылабыз. Андан кийин каржы маселеси бул 1-2 күндө же 10 күндө бир айда чечилип кетүүчү нерсе эмес экен. Кыргыз коомчулугундагы башка кесип ээлеринен айырмачылыгы юристтердин. Юристтер де фактыга эмес, юр фактыга ишенет. Ошондуктан биз юр факты боюнча иш алып барабыз деп эсептейм. Алар аппарат туура түшүндү, бардыгын өттү. Эч кандай митинг эмес, эч кандай нараазычылык эмес. Бул жыйын сыяктуу эле келип туруп угайлычы чындыкпы көтөрүлөбү деген, айлык көтөрүлөбү деген үмүт менен келишиптир. Бул интернетке чыгып кеткен маалыматты биздин сот системасындагы судьялар өздөрү да билбейт экен, канчалык деңгээлде, калк канчалык деңгээлде чындыгында аппарат кызматкерлеринин айлыгы аябай эле аз, прожиточный минимумдан да аз. Ошондуктан айлыктарыбыз көбөйсө аябай жакшы болмок. Ошондой көбөйөт деген ниеттебиз. Алмазбек Жолдошбекович чогулушта толук маалымат берип, жогору жака кайрылып биздин үнүбүздү жеткирерин айтты. Жогорку соттун басма сөз кызматы судьяларды майнасы тууралуу түшүндүрмө берди. Өткөн жылы 1-июлдан тартып майына көбөйгөнү. Инстанцияларга жараша судьялар учурда 46 миң сомдон 60 миң сомго чейин алары айтылат. Негизги майынага ар кандай кошумча төлөмдөр бар экени белгиленген. Кошумча төлөмдөр менен чогуу эсептелгенде деле судьялардын айлыгы финансы министрлигинин маалыматында көрсөтүлгөндөн алда канча аз экени белгилүү болгон. Финансы министрлигинин сайтындагы маалыматты туура эмес деген төгүндөдү. Инстанцияларга жараша 46 миң сомдон
сомдон 51 000 сомго чейин жетет. Эмгек акыга ар кандай кошумча акылар белгиленет. Мисалы, эмгек стажы, квалификациялык класс, белгилүү бир чектөөлөрү болгон иштерди кароо, бийиктүүлүү шарттарда иштөө жана башкалар. Райондук сотто оклад 46 000 сом болсо, облустук сотто 49 000 сом, жогорку сотто 51 000 сомду түзөт. Иш стажы боюнча үстөк акы ар бир судьянын иш стажына жараша 5%дан 40%га чейин болот. Финансы министрлигинин маалыматында соттор элемес аскери кызматкерлериники орто эсеп менен 21 000 сомдон 28 000 сомго, ал эми медицина кызматкерлердики 8 000 сомдон 13 000 сомго чейин жогорулаганы жазылган. Сот тутумундагы 160 000 сомдук майына чындыкка дал келбей тургандыгы аныкталып жаткандыктан берилген башка маалыматтардагы коомчулукта күмөн жаратууда. Өлкөдөгү мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы жашоо минимумуна салыштырмалуу алдаганча аз. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдамат уулу, Ош ТВ.